Сулайман тоого чыгыштын кереги жок экен да. Ушул батирдин өзү Сулайман тоо чоолук панорама көрсөтөт. Амансыздар бардактуу ТС кабардын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын өтө сонун престижный районунан сатыла турган, дал ушул панорамный 3 бөлмөлүү кирип эле жашай турган, ремонту дагы нукмуш жасалгаланган батирдин тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз агайын туугандар. Сатыла турган баасы метр квадраты $1170. Жалпы аянты 116 метр квадрат достор. 13-чү кабатта турабыз. Кайсыл жерде жайгашкан кантип келебиз дей турган болсоңуздар, биз анда көчө тараптан даректерин көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү ушул батирди обзордон баштайлы. Сатыла турган батирибиз дал ушул көп кабаттуу үйдүн 13-чү кабатында жайгашкан. Кайсыл жерден кантип барабыз дей турган болсоңуздар, мисалы мэрия тараптан жогору резиденцияга карап кетип атканда, мэриядан бир 300 метр жогору чыгып, бул жерде Ниязалы атындагы мамлекеттик музыкалык коллеж бар. Ошого жетпей, мисалы Мухаммед Али көчөсү менен кесилишкен жайында жайгашкан. Сити парктын бет маңдайында. Мунун арты Фрунзенский достор. Эми таап келсеңиздер керек, бул көп кабаттуу үйдү бардыңыздар билесиздер. Буюрса арт тарабынан өтүп эле солго бурулуп, ушул бурчтан жогору 13-чү кабатка лифт менен чыгып бара бересиз. Мына ушинтип лифттен дагы чыгып келип калдык. 13-чү кабаттабыз. Лифттен чыгарыңыздар менен сиздер оң тарапка бурулсаңыздар 75-76 катар номериндеги батир. Сиздер 75-чи батирге келесиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куту батир сиздерге насип кылган болсун достор. Көрдүңүздөрбү? Заманбап, заман талабына ылайык европейский проектте салынган ушул үй сиздерге гана насип кылсын достор. Азыр эми ремонт иштери жүрүп жатат. Такат-тука угулуп атабы? Эшик жаап коеюн, Кыскасын айтканда 60-70% бул жерге элдер көчүп келип, кадимгидей жашап жатат достор. Балдар аянчасы, унаа токтотуучу жайлар жана жер астында дагы унаа токтотуучу жайлар бүт бардыгы эске алынган. Кире бериш жайы, ремонту жаңы бүткөрүлгөн. Келесиз, жашайсыз, болду. Бул жакта болсо лампалар, кошумча люстралар дагы орун алган. Киргенде бул тарапта атайын кийимдериңиздерди илип, жеңилдеп, кайра кетип атканда олтуруп батингиңиздерди, буткиңиздерди кийип чыгып кете бересиздер. Андан түз эле бир четинен баштап берели. Бул жагы мына жуунуучу ваннасы, заманбап унитаз орнотулган, күзгү раковиналары бүт бардыгы жаркырайт достор. Жаңы, анан ачык түстү тандап алышкан. Сон көрүп турасыздар да. Ар бирибизге ушундай батирлер насип кылган болсун, иншалла. Андан сиздер түз эле но бөлмөсүнө кирели. Ашканасы дагы кенен. Ашкана эмеректери сонун болуп бүткөрүлгөн. Газ плиталары, вытчкалары менен раковиналары буюрса ушул жерде орун алган. Кыскасын айтканда бардык шарттар түзүлгөн. Шаарды караңыздарчы. Кандай сонун, Дээрлик шаардын 3төн 1 бөлүгүн ушул жерден тамаша кыласыздар. Бул жер резиденция, Южный, Гелогородок, Данги тарабы, Онадыр, бүт бардыгы ушул жерден көрүнөт экен. Буюрса. Отопление батарейкалардагы канча кабыргалуу? 2, 4, 6, 8, 10, 15 кабыргалуу экен. Асты ламинаттар басылган. Эң сапаттуу, ээсинин айтымына караганда өзүнүн эте бакча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан өтө сонун ремонттогон. Бул дагы жакшы материалда жасалгаланган. Бул жагын эми айтпай эле коелу. Акыркы үлгүдөгү ремонтторду жасаптыр. Кире бериш коридорлордагы керен экен негизичи. Андан кийин бул жагы зал, конок бөлмөсү. Кандай коногуңуз келбесин, бардыгынын оозу ачылат го чиркиндеке. Вай дейт. Анткени өтө сонун жерде панорамный терезелерди орноткон, камтыган. Негизи домдун проектиси өзү ушундай экен. Сонун жайгаштыр. Конокторуңуздар келсе, кыжалат болбоңуздар, мактап кетет. Караңыздар, эртеден кечке чейин жарык, күн нуру тийип турат экен. Кышында жылуу болот бул бөлмө дегендей. Жакшы, сонун күзгү менен каптаптыр мына жерде. Өтө сонун туугандар, сөз жок эми. Андан кийинки жаш балдар уктоочу бөлмөсү. Бул дагы чакан. Абойлор чапташтырылган. Сонун гүлдүү түстүү, дарактардын, жаратылыштын сүрөтүн чаптаптыр. Сон люстралар илинген,
панорамный терезе. Терезелерин дагы мактап өтө турган болсок, бир 5-6 камералуу караңыздар калыңдыгыны. Өтө жогорку сапаттагы пластик терезелери камтылган. Сонун. Андан сырткары мына ушундай контейнер орното турган болсоңуздар, алардын дагы кутучалары кошо даярдалыптыр. Жакшы. Сиздерге жагып атабы? Бизге дагы аябай сонун жакты. Акчасы дагы бир аз өзүнө жарашыктуу, өзүнө ыңгайлуу экен. Кымбатсырабаңыздар, кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Жакшы сунушуңуздар болсо, сунуштасаңыздар дагы болот, бирок накталай акчага сатылуусуна кызыктар экен, анткени нак акча керек болуп атат. Бул ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Мына өзгөчө дизайнда сонун болуп жасалгаланган. Бул дагы классикалык ремонт деп коебу. Бул жагында жуунучу бөлмөсү. Акыркы үлгүдөгү бүт ошо сантехника каражаттары колдонулган. Ошол күзгү раковиналары өзүнүн арестону бар. Кыскасын айтканда, жуунуп, таранып, каранып, жеп кете бересиздер. Кафелденген. Так, бул жагы шаардын күн чыгыш тарабына карап турат. Панорама терезе. Токтогул парки жаныңыздарда, Ош мэриясы жаныңыздарда, Шанхай Сити жаныңыздарда, Грензавод, Салиева, Айтор, Домоттук маңдайыңыздарда турат. Кыскасын айтканда 5-6 жылда бул жер дагы нукмуш болуп өзгөрөт да көркүнө чыгат. Ошол бул жакты көрсөттүк. Эшик терезелери керек болсо мына ушундай точкалары бүт бардыгы заманбап жана эң жогорку сапаттагы курулуш материалдары колдонулган. Эми туугандар, жашаган сайын жашагың келет. Жашаганга жараша ушундай үйдө жашаш керек. Бийик дегениңиздер менен бийик жерде бийик максаттарды коюп, бийик имараттарда өзгөчө ойлоносуң да. Жакшы сапатта курулган негизи. Бул батирдин сатыкка чыккандыгын билбейбиз. Курулуп баштагандан ушу күнгө чейин реклама тарта элекпиз да бул үйдөнчү. Жакшы. Биринчи көрсөттүк. Бул жагы ошо жуунучу бөлмөсү. Анан сиздерге бир нерсени айтып коеюнбу, лайфхакты. Мен чын айтканда биринчи жолу байкап атам. Автоматический экен да, бул өзү барганда күчтөнүп барат экен. Мына. Көрүнүп атабы? Оппа. Жакшы, эшиктер өз асыл жабылат экен да. Ушуга дагы көңүл буруп, заманбап кылып, жогорку сапаттагы материалды колдонгон. 60-70% эл көчүп келип кадимгидей жашап атат. Ынтымактуу кошуналарыңыздар бар. Биз анда бул чыгарылышта жыйынтыктадык. Эс номер экранын астында камтылган мечит, мектеп, бала бакча, соц объектилеринин бүт бардыгы жакын, өтө сонун райондо. Жаныңыздарда мэрия бар, конок хостелдери бар, мейманканалар бар. Бул жагы резиденция, арт тарабы Фрунзенский, Айтор. Бардык жака ыңгайлуу.